Саламатсыздарбы? Компьютерден YouTube каналды ачуу үчүн биз Google Chrome'га киребиз. Google Chrome'га киргенибизде биздин бул оң тарапта аккаунтубуз бар. Бул жерден ошол Google сервистери бар, ошондой эле браузерлер. Биз бул жерден YouTube хостингин ачабыз. YouTube хостингин ачканыбызда бизге төмөндөгүдөй бет ачылат. Бул ушул YouTube'дагы азыркы мезгилде популярдуу болуп аткан видеолор. Ал эми биз өзүбүздүн каналды ачуу үчүн бул жерден плюс дегенди басабыз, создать дегенди бастык и добавить видео. Бул жерден сделайте первый шаг, начать. Кайсы аккаунт менен ошол өзүңдүн атың менен эле киресиңби дейт. Же болбосо башка ат менен, биз өзүбүздүн атыбыз менен эле киребиз. Же болбосо башка ат койсок, выбрать дегенди басып, бул жерден каналыбызга ат коюп койсок болот. Каналдын аты жеткинчек деп койдум. И я понимаю условиясына галочка коюп, создать дегенди басабыз. Ошентип биздин YouTube каналыбыз ачылат. Бул жерден бир аз күтүп турабыз, айланып атат. Мынакей биздин канал ачылды. Кааласак бул жерден сүрөт жүктөп койсок болот каналыбызга. Басып, бул жакта өзүбүздүн компьютердеги сүрөттөрдү тандап койсоңуздар болот. Алдын ала сүрөт даярдап алсаңыздар да болот. Же болбосо ушул жактан сүрөт тандап койсоңуздар дагы болот. Сүрөт койдум. Эгерде жакпай калса, заменить деп башка сүрөт койсоңуздар дагы болот. Сүрөттүн койдук. Аудиторияны тандасак болот. Акырында сохранить и продолжить дегенди басабыз. Ошентип биздин канал ачылды. Эми ушул каналга видеолорду жүктөй берсек болот. Мынакей биздин жеткинчек деген каналыбыз ачылды, жаңы ачылды. Нет подписчиков. Азырынча видео жок. Видео кошуу үчүн бул жерден добавить видео. Творческая студияны алмаштырайынбы дейт. Кааласак подробно көрсөк болот. Эгер каалабасак, жаап койсок болот эт. Андан кийин видео жүктөө үчүн выбрать файл. Биз жүктөй турган видеону тандайбыз. Видеону тандап, бул жерден ошол видеонун аталышын коебуз и далее басабыз. Ролик для детей. Эгерде для детей десек, бул баягы аккаунтуна байланыштуу болуп калат. Эгерде аккаунт ошол сиздин жөнөткөн видеолоруңузду балдарга гана арнаса для детей, ал эми баарына арналса не для детей деген тандайсыз. Далее и сохранить. Биздин видеобуз ушул жаңы ачылган каналыбызга жүктөлүп атат. Параметр доступту койбоппуз. Биз доступ по ссылке коелу. Балдарга ошол ссылканы жибергендер гана көрө алат. Ал интернетке киргендин баары эле, YouTube'га киргендин баары эле биздин видеону көрө албайт. Ошол ссылка кимде болсо, ошол ссылка аркылуу гана көрө алышат. Мынакей биздин видеобуз жүктөлдү. Бул жерден жаап коебуз. Мына жерде видеолор деген жерде эми
Биздин биринчи видеобуз жүктөлдү мынакей. Ошентип канал ачып, каналыбызга видеолорду жүктөсөк болот.